Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтүндө тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти максат кылган ифтарлык өткөрүлдү. Ага Баткен облусунун казысы Нуридин Ажи Мамасабиров баштаган дин өкүлдөрү, айыл аксакалдары жана аталган айыл өкмөттүн кызматкерлери катышты. Аллах Таала ушундай тагдырга жазып койгон экен, ушундай ризкти жазып койгон экен, ушул жерде баарыбыз Аллахтын үйүндө топтолуп Ифтарлыктын шартына алайык жарандар чогулуп, ооз ачып даам татышты. Мында катышуучуларга орозо айынын улуулугу, касиеттери, бул айда өзгөчөлөнгөн дуалар, ибадаттар жөнүндө айтылды. Максатыбыз ушул жерде көпчүлүк менен бир дуа кылып, көпчүлүк менен бир бата кылып, тилек кылып, ушу элибизде, жерибизде тынчтык болсун деп, ушу Баткен жери мындан ары бир тынч жашоо болсун деп bir дуа кылайлы, дуа такбир кылайлы деп ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошол бүгүнкү ифтарлыктын демөөрчүсүнө ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары жаштардын руханий байлыгыны, руханий бир азык берүү максатында бул жерде обул казыяттан дамлаларыбыз келип маселе кылып берип атат. Ушул айылыбыз, айылдын тургундары менен Кадыр түндө чогуу өткөрүү максатында уюштуруп атабыз. Канча эл жактады жалпысынан? Жалпысынан бүгүнкү иш-чарага биз 600дөн ашуун адам чакырганбыз. Бүгүнкү күндө баары келип катышып берип аткан учуру. Бардык мусулмандык чыкты, бирок кимдир бирөө сезет, кимдир бирөө сезбейт. Ифтар кечесине келген жарандар уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Ошондой эле жашоочулардын ынтымагын, биримдигин чыңдоого кече чоң салым кошоорун айтышты. Бүтүн мына ушу Самаркандек өрөөнүндө жайлашкан айылдардын элдеринин башын бириктирип, Алланын ыраазычылыгы үчүн ифтарлык болду. Алла ыраазы болсун, кылган иштериге тапкан наз-неметтерге Кудай барека берсин, өмүрү узун болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушундай жакшылык иштер боло берсин дайыма. Илайым элибизде тынчтык болсун, токчулук, молчулук болсун. Дин алымдары орозо айы боюнча баян жасап, бардык момун мусулмандарды ыйык орозо айы менен куттуктап, жергебизге тынчтыкты, ынтымакты, берекени жана мамлекеттин стабилдүүлүгүн болушун тилеп өттү. Иш-чара түн 1 окумга чейин уланып, катышуучулар Кадыр түн кечесин өткөрүштү. Элди ынтымакка, биримдикке чакыруу бул кечеге негизинен Самаркандек айыл өкмөтүнөн сырткары кошуна айыл өкмөттөрдөн ошондой эле облусубуздун казысы жана башка сыйлуу коноктор келип катышты. Ыйык Рамазан айы жыйынтыкталуу алдында турат. Тактап айтсак, саналуу күндөр калды. Жалпысынан мусулмандар 30 күн орозо кармап, акыркы 10 күн аралыгында Кадыр түн кечесин өткөрүп, ибадат кылышат. Жер-жерлерде, мечиттерде жарандар чогулуп Кадыр түн кечелерин тосо башташты. Бактыгүл Мирадилова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.